окууга барганымда эми чындыгында мындай жакшы билим ала алган эмесмин. Мындай мугалим катары мага план түзүп берип, мен неден кийин эмнени окутам депчи. Принцип менен де бир лентадан башка эч нерсем жок. Мен ал төлөгөн акчасынан дагы аябай кыйын болгон мен үчүн. Күнү түнү клиенттерди алып ошентип жана акчаны чыгардым. Клиенттерим аябай көп болду. Что мен мындан кийин жакшы билим бере алам. Саламатсыздарбы? Ферипроф подкастына кош келипсиздер. Мен атым Нуржигит. Бүгүнкү биздин коногубуз 8 жылдык тажрыйбасы бар Аднела. Аднела, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Аднела, өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге ыраазычылык. Биринчиден, менин атым Арнела Абабакировна, 29 жаштамын. Бул сферада жүргөнүмө 8 жыл болду. Азыркы учурда категориям тренер. Аднела, айтсаңыз, бул сферага кантип келип калдыңыз? Именно ошол наращивание ресниц или сулуулук жаатына? Мен бул сферага келгениме өзү Россияда иштеп жүрүп, мен өзү сулуулук тармагынан такыр башка сферада иштегемин. Анан кокустан Россияга барып иштеп калып, Россияда премиум класста салонда иштегем. Ал жакта негизи менде директорум ошол жакта иштегенде парикмахер бол, сенде мындай шык бар, потенциал бар деп айткан. Анан бирок мен жаштык кылдымбы же мындай өзгөчөлүктү кааладымбы, парикмахер болгум келген эмес. Ал жерде биринчи себеби парикмахер болгум келбегенин, конкурент көп деп ойлогом. Ал жерде эми мен только парикмахерлерди көргөнүм үчүн конкурент көп деп, анан ошол жаңылык издеп, өзгөчөлүк издеп, анан бул жаңы чыккан сфера деп, анан мен бул кирпик өстүрүүнү тандап калганмын. Анан мен ойлогом ал убакта, эгерде мен жаңы нерсени Кыргызстанга алып барсам, анда баары мага келет, баары менен жасатат деп, ошол нерсе гана оюмда болгон. Анан экинчиден, эми ачык эле айта берейин, бул жакта башка мастерлерге дагы мотивация болуш үчүн акча көбүрөөк табам деп ойлогом. Бирок мындай эми мен ал кыялымда болгон, в реале келгенде андай болгон жок. Негизи жаңы нерсени алып кириш өтө кыйын экен. Чындыгында эле бул жак мен Кыргызстанга келип иштегенимде, Ошко келип иштегенимде бизде кирпик боюнча түшүнүк өтө аз болчу. Адамдарда мындай коркот болчу да, кирпик койдурганда. Ойлошот болчу, кирпиктин баардыгын алып коюп, өзүбүздүн табигый кирпикти, анан ал башка кирпик коёбуз депчи. Ал нерсени түшүндүрүш үчүн дагы өзү 3 жылдай убакыт кеткен. Анан мен бул сферага келгенден кийин эле ошол 3 жылдай күнү түнү клиент менен иштегем. Чындыгында эле эртең менен саат 6-да жумушка келет болчумун. Бирөөнүн колунда салонда иштейт болчумун, мастер болуп. Эртең менен саат 6-да жумушка келип, саат 2-ге чейин иштеген күндөрүм болот эле. Үйдөгүлөр айтат эле, сен эмне клубка жумушка кирип алдыңбы? Эл тура эле кетесиң, эл жатканда келесиң деп. Негизи чындыгында эле 3 жыл аябай катуу иштегем клиент менен. Себеби менде бир эле максат болгон, ошол кирпик койдурганда ал кирпиктин пайдасы кандай, кирпик эмнелерди берет, ошол нерсени жеткирүү, жана дагы жасалма кирпик зыян эмес деген нерсени жеткирүү иретинде ошол 3 жыл аракет кылгам. Анан 3 жылдан кийин гана мен бирок 3 жылдан кийин мен сразу тренерский алган жокмун. 4 жыл дегенде барып, анан официальный тренерский алып, анан кыздарды официалдуу түрдө окутуп баштагам. Сиз директоруңузга мына айтмакчы, талантыңызды байкап калган турбайбы? Ушул сфера түрткүлдү десек болот экен да, директоруңуз Москвадагы. Талантыңызды байкап ушул жака кел иште деп. Же өзүңүз буга чейин ушуну ойлонуп жүргөнсүзбү? Өзүңүздүн сөзүңүз айтып кеткендей, күнү түн иштетим деп өтпөсүзбү? Акча кызыксаң дагы, бирок баягы ошол жумушка кызыкпасаң, анда иштей албайсың да, көп акча берип атса дагычы. Демек, сиз бул сфераны жакшы көрдүңүз. Негизи менде мындай сапат бар да, кандай нерсеге кирсем дагы, кандай сфера болсо дагы ошол нерсени мындай майын чыгарып аткарыш керек деген нерсе. Анан мен азыр сурооңузга ирет менен жооп бере кетейин. Негизи директорум аябай чындыгында мен потенциалымды ачкан. Биринчи орунда бул мага турмуш жагынан дагы өтө чоң сабак берген. Негизи клиентке кандай мамиле жасаш керектигин мен ошол салондо үйрөнгөм.
чындыгында эле аябай бизде клиентке эң биринчи орунда клиентке туура мамиле жасагыла деген нерсени үйрөткөн да ошол салондо. Анан мен клиент тез чогултканымдын себеби дагы ошол жактан үйрөнүп келген тажрыйбамдын негизинде ошентип бат клиент чогулткам. Анан экинчиден мен бул жерде кызыгуум башында мен ачык эле акча үчүн иштегенмин. Андан кийин өзүм кызыгып кетип, кызык жана айтып өткөнүмдөй эле мен башынан эле ушул принципте болгондо биринчи кардарыларга жеткирүү, мындай кирпиктин пайдалуу жактарын. Анан негизи жасалма кирпикти азыр деле мен алдыда айтып өтөм, жасалма кирпик кандай нерселерди берет кыздарга. Азыр бизде көпчүлүк эле ойлойт го жасалма кирпик зыян, мага жарашпайт деген нерсени. Мен биринчи ошол кардарларга ошол нерсени жеткиргим келген. Ошол миссияда иштейт болчумун. Андан кийин болсом ошол окуучуларым үчүн иштеп баштагам. Туура билим бериш керек, туура билим жеткириш керек деген нерсени. Демек сиздин бул тармактагы миссияңыз кардаларга туура информация жеткирүү. Ооба. Эмне кирпиктин кандай зыянбы, зыяндуу эмеспи, анан кантип өстүрүш керек, кантип уход кылыш керек. Аябай туура миссия деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик. Аны айта кетсеңиз, сиз иштегенде мындай кабинети каржылап, симадетип, анан условия кылдыңызбы же кандай баштадыңыз ишти? Мен башынан айта кетейин, анда жаңы баштап жаткан мастерлерге дагы мотивация болуш үчүн мен 2016-жылы окуганмын негизи. Анан Ошко келип окуйм дегенимде ата-энем каршы болгон эмес. Башында макул оку, аракет кыл деп ушинтип айтышкан. Анан акча беришкен ата-энем, мен окума башка материалга башка кылып, анан мен окууга барганымда эми чындыгында мындай жакшы билим ала алган эмесмин. Негизи мен ал окуган адамымды күнөөлөгүм келбейт. Себеби ал убакта деңгээл ошондой болчу. Мен ал нерсени түшүнгөн эмесмин. Анан мен 5 күн окуп, ал жерде билим алдым. Андан кийин жасайын десем, мындай корком жасаганычы. Анан мен салонго кирейин десем, аябай коркуп, анан үйдө жасап жүрдүм. Жерге жаткызып, эжемдин үйүндө жерге төшөк салып жасап жүрдүм. Анан эжем дагы мени колдоо иретинде, жана биз бекер жасайт болчу, модельдерге бекер жасап берип, эжем болсо салат даярдап турат эле. Бекер жасап бергеним аз келгенсип, жана курсагын тойгозуп, анан кетирет болчумун. Тажрыйба алыш үчүн ошентип иштегенмин. Анан бир-эки үйлөрүнө барганмын. Үйгө барганда менде жанагынтип аурасы башка болуп дагы мындай өзүмдү эркин сезе албаганым үчүн үйгө чакырып ошентип жасап жүрдүм. Андан кийин мен бул жакта салонго киргенге чейин мен кайрада бул жакта чыдабай, Ошто чыдабай Россияга барып иштегем. Россияга барып 1 ай иштегенимден кийин кайра кайтышыма туура келип калган. Бирок ошол жакта мен көп тажрыйба алып келгем. Андан кийин бул жакка келгенден кийин менде ортодо 2 ай перерыв болуп калды, тыныгуу болуп. Үйдө менде келип иштейин десем, же клейим жок, же кирпигим жок. Эми ал неден жок болуп калган? Себеби мен баягы кыздарга тажрыйба алам деп жүрүп, бекер коюп жүрө берип, материалдарымдын баардыгын иштетип койгом. Менде бир гана пинцеп, 2 пинцебим, анан прозрачный лентам гана бар болчу. Ошентип анан кайра жумушту уланта алган эмесмин. Ошентип үйдө 2 ай эс алып, акем балдарына карап жүрүп, андан кийин иштейм деп чыккам. Бирок ошол убакта менде апамдан каршылык болгон. Апам айткан, эгерде салонго иштейм десең, үйдөн 1 сом албайсың деп. Анан атаңдан дагы, акеңден дагы колдоо күтпө деп. Менден такыр колдоо күтпө. Себеби сенде результат болгон жок деп айтканда, эми бул нерсе бардык эле мастерлерде кездешет да. Эми бизде кыргызбыз да, тарбия бирдей дегендей. Анан ошентип мен, бирок бул жактан мен ичимден ишеним болуп, мен бул шаардан алысыраак жерде жашайм. Анан атама Ошко барып келейин деп айтып коем. Анан атам мага 1000 сом акча берди. Барып келгениңе деп ошол. Анан мен ошолго келип туруп, ал убакта 2016-жылы азыр сиз даярдап бергендей условия жок болчу, магазиндер жок болчу. Анан бир эже гана материалдарды сатат болчу, Россиядан заказ берип, ошонун үйүнө барып, анан бир микс палетка кирпик алып, анан бир клей алып,
кеткенмин. Аны айткан эмесмин ата энеме алдым деп дагычы. Эми бизде атам акчаны эмне кылдың деп деле сурабайт болчу да. Анан аны алып коюп койгом да, анан Инстаграмдан ошентип клиент табып, анан дагы барып келейин деп ошентип бир 3 кыздын үйүнө барып жасап, анан ошодон кийин бир аз өзүмө ишеним алып баштагам. Ушинтип жасасам болот экен деп. Анан газетадан объявление карап мен салондон жумуш тапканмын. Салонго барып мен эми бир палетка кирпигим менен барганмын, бир клей, анан менде даже патчи жок. Анан ошентип барып, ал жерде бир кызды модель кылып беришти, жумушуңду көргөз деп. Анан мен 10 көзүнө жасадым. Анан бир көзүнө башка мастер жасайт деп калды. Анан ал келип мастер мынтип материалдарын коюп атат да, столгочу аны даярдап коюп атат. Аны мен мынтип караганда эле мен ошо биринчи баштаганымда эле материалдарды изучать этет болчумун да, өзүм эле балким кызыктымбы же менде жоопкерчилик күчтүү болду. Карасам Vivienne деп эң мындай премиум класстагы кирпиктерди алып коюп атат да. Анан менде ошол убакта аябай башкача мындай эмоция болгон. Бирок мен өзүмдүн техникама ишенет болчумун. Анан жасап мен бирок бир жагынан коркуу болду. Мен эми бул материалы башка болсо, меники мындай материалым башка болсо деп мен Нейша деген бренддеги кирпик менен коюп кеткенмин. Анан ошол боюнча кеттим. Мен үйгө жетпей эле администратор чалып калды. Эртеге жумушка чык, саат ушунчадан ушунчага чейин. Бирок 3 сомдон жасап баштайсың деди. Анан 60 өзүң аласың, 40 бизге калат. Сен өзүң материал менен деп. Менде материал жок. Барып болсом ата энеме айтсам, апам ошол сөздү айтты. Эгер мен жумуш таптым десем, сен мамлекеттик жумушка ишке киресиң, салонго кирбейсиң, уже результатың жок, эмнеге иштейсиң дальше деп. Анан мен ошол жерде акча сурай албайм үйдөгүлөрдөн. Анан кайра эле эртеси жумушка келдим. Жумушка келип отурдум, эч ким келген жок ал күнү. Анан экинчи күнү отурганда салондогу бир кыз жасап берчи деп калды. Ага жасаганымдан кийин ошол кыз менен азырга чейин биз доспуз да. Эмне үчүн? Себеби ал кыз менин мындай потенциалымды ачкан десем дагы болот. Себеби ошол кызга койгонумдан кийин ал салондогуларга бардыгын айтканда мага жакты, сонун жасады, техникасы аябай сонун экен деп. Анан башка кыз мага жасап берчи деп калды. Анан алардан клиенттер көрүп отуруп, мен ошол салондо 2 күн гана отургам, клиент жок. Анан калган күндөрү Кудайга шүгүр клиенттерим аябай көп болгон. Чындыгында эле. Баягы кыз атасына жакын болот деп коет го. Биринчи сизге мындай колдоо көрсөткөн, анан биринчи инвестиция кылган бул атаңыз болгон экен да. Азыр ошо ата энеңиздин көз карашы, туугандарыңыздын көз карашы азыр кандай ошол азыркы учурда? Ошо сфераны тандаганыңызга ыраазыбы? Азыркы учурда ата энем ыраазы болот. Негизи менде ата энем, атам башынан эле каршы болгон эмес, сиз айткандай, дайыма эле колдоп келген. Башынан баштагандан баштап эле колдоп келди. Анан апам бизде мындай тарбияны мындай каттуу алган үчүн результат болсо иштейсиң, результат болбосо иштебейсиң дейт болчу. Азыркы учурда эми мен ачыгы 5 жыл үйгө акча сурап бара алган жокмун да. Мен тренерликке окуганымда дагы мен эмне үчүн ушунчалык мындай окууну, мындай билим алууну, анан айрыкча мындай базовый курсту ушунчалык мен жогору коюп өтө баалайм. Себеби өтө кыйынчылык менен тренерскийди алып келгенмин. Ошол убакта да мен акчадан кыйналып турсам да ата энеме акча сурап бара алган эмесмин да. 5 жыл үйдөгүлөрдөн акча сурап барган эмес. Менде мындай страх бар болчу, коркуу. Эмнеден мындай эгерде үйгө акча сурап барсам, мен үйдө отуруп калам деген коркуу болчу да. Анан ошентип такыр акча сурай алчу эмесмин. 5 жыл акча сураган жокмун. Кийин анан апам жыйынтыктарымды көрүп, анан кийин колдоп баштаган. Бул дагы бир нерсени далилдеп кетет. Сиз ата эненин сөзүн угуп, бирок ошондо эле өзүңүздүн баягы айтканыңыздан кайтпай, мен ушуну ата энеме жана башкаларга, туугандарыма доказать этишим керек. Что мен туура жакты тандап атам депчи. Ошон үчүн сиздин азыр ушул ата эне боюнча сүйлөшүп калдык. Ата эне көрүп аткан болсо,
оюңуз кандай ушундай эгерде алардын да кыздары ушинтип азыр мен иштейм ушул сферада деп анан каршылык болуп аткандарга кандай мындай совет берип кетет элеңиз ошондой ата энелерге? Азыр бизди көрүп жаткан ата энелерге биринчиден мен эми айтам деп мен суранып кетем ата энелерден. Негизи колдоңуздар. Ар бир кыздын каалоосун мындай колдогонго аракет кылыңыздар. Себеби сулуулук сферасы атам дайым айтат да, биринчи баштаганымда деле айтат болчу, сулуулук сферасы жалаң алдыга кетет, эч качан артка кетпейт. Иште аракет кыл дейт болчу. Мен ата энелерден суранып кетем, колдоңуздар. Кызыңыздарды айрыкча колдоңуздар. Себеби бул сулуулук сферасы бул өнөр да, кошумча өнөр болот. Кайсы жака мындай эми кыз бала башка жака турмушка чыгып кетет да, анан кийин эми акчага муктаж болбой жашайт деп айта албайм, бирок эми кыйналган убакта жумуш таппай калганда бул өнөр бардык жерде иштейт да. Өнөрлүү адам өлбөйт деп коет го. Анан ушул жерде баса белгилеп айткым келет. Ошол ата эненин колдоосун дагы ошол убагында сезе билип, убагында кадырлап, баркына жетип, ошол кандай колдоо алса дагы ошого жоопкерчилик ала билиш керек деп айтам. Бул мен өзүмдүн тажрыйбамдан келип чыгып. Себеби мага ата энем башында баштаганымда чынында 25 миң акчаны мага эсептеп беришкен. Эми 2016-жылы 25 миң акча чоң акча болчу да, эми азыр деле чоң акча. Анан ошол акчаны колума беришкен. Бул окууга, бул материалга деп. Бирок мен курсту бүткөндөн кийин өзүмө ишеним болбогон үчүн мен бекер коюп жүрө бергенмин. Бекер коюп жүрүп материалы жок калган. Андан кийин мындай ишти алып кетейин десем, принцип менен де бир лентадан башка эч нерсем жок. Анан ошон үчүн колдоо көрсөткөндө ошол нерсеге дагы убагында барктап, ошол нерсени жоопкерчилик ала билип, сезип, ошол аракет кылыш керек. Анан аракет кылсаң өзү жол ачыла берет экен. Чындыгында эле эми аны кийин уже өзүңө ишенип баштаганда анан билип баштайсың да. Бирок ушул жерде баса белгилеп айтам, жаңы башталган, жаңы баштап жаткан, эми баштайм деген кыздарга дагы кыйынчылык баарында болот. Болгону ошол нерсеге сынып калбай, жалаң алдыга эле кете бериш керек. Аябай мындай ата эне жөнүндө айтсаңыз, колдоо боюнча айтсаңыз, аябай мындай жүрөктү кандайгы оорутат, ошол ата энени колдоп турган болсо, анан кийин баарыбыз эле жаш болгонбуз да, баарыбыз эле тентек болгонбуз. Ошондон кийин ошол кездерде эстеп, ата эненин сөзүн укпай, же акча сатмак акчасын коротуп коюп, ушундай болгондо анан ата энени кийин өзүң балам бала болгондо түшүнөсүң деп коет го, кийин түшүнүп баштайт экенсиң ошол нерселердичи. Анда башында сөзүнүн башында айта кеттиңиз, мен тренер болуп иштеп баратам депчи. Анан ушу тренер болгонуңузга эмне түрткү болду? Тренер болушума сонун суроо. Негизи мындай го, бизде азыркы учурда биздин сферада мындай сабак алышат, базовый курсту окушат. Бул базовый курс бул эң негизги курс да, аты эле айтып тургандай. Базовый курсту окушат, анан 1 ай иштейт, 1-2 ай иштегенден кийин эле окуучу алып башташат да. Окуучу алып баштап, анан бизде негизи мындай азыр бул сфера өнүкпөй жатканынын себеби дагы түп тамыры ошол жерде да. Эми бул нерсени эмнеден мага түшүнүп келген, эми айта кетейин. Мен мындай билип туулган эмесмин, билип келген эмесмин бул сферага. Мен деле эч нерсени билбей баштагам. Мен деле ошолор сыяктуу эле болуп, иштеп баштаганымдан 6 айдан кийин эч нерсени, эми 6 айда деле көп тажрыйба албайсың да. Болгону кирпикти гана коюшту гана үйрөнөсүң. Ал кирпик коюу такыр башка, кызды окутуу такыр башка. Тем более мындай нолдон келген кызды окутуш такыр башка. Анан мен ошентип 6 айдан кийин мен өзүм курс алып баштаганмын. Анда да мен курсту кантип алам десем, мындай оңой эле болот, мындай өзүң билген нерсеңди гана үйрөтөсүң деген да. Анан мен ошол убакта негизи мен 6 ай иштегенимде салондо иштеген кыздар менен квартирада чогуу жашайт болчумун. Ал жакта ишенесиздер, мындай 6 ай мен такыр бир жака да чыккан эмесмин. Кечинде
такыр бала менен дагы сүйлөшпөйт болчумун. Ал убакта Инстаграмдагыдай маалымат дагы жок болчу. Ютубтан күндө келип жумуштан келет болчумун. Жумуштан мен эң эрте чыкты дегенде 9-10 чыгат болчумун. Өзү башка кыздар 7 чыгат болчу. Мен 10 чыгып алып, анан үйгө келип алып дагы тамак жесем жейм, болбосо ошо YouTube карайт болчумун да. Инстаграмда да андай маалыматтарды чыгарышпайт болчу. Жалаң курсума кел дейт болчу. Анан ал убакта бизде Кыргызстанда да күчтүү тренерлер жок болчу, күчтүү мастерлер. Анан жалаң Россиянын мастерлерин карасаң, ага барганы менде мүмкүнчүлүк жок. Ошентип жүрүп, мен баягы кызды окутканга чейин деле ошентип YouTube'дан карап, маалыматтарды издеп жүрүп, ал Инстаграмга коюп, маалымат ушул жүрүп мен дагы кошумчалагам өзүм тажрыйбамды дагы. Анан баягы кыз келгенде чындыгында менде мындай күнөөлүү сезим болгон. Чындыгында эле мен ушул туура билим бере албай калдым деп. Бирок ал кыз мындай ар бир адамдын потенциалына жараша дегендей, бирок ал эжени баягы күйөөсү дагы колдогон үчүн ал менден окугандан кийин эле 2 айдан кийин салон ачкан өзү. Бирок менде ушунчалык кубануу болгон, мен коркком да, бул иштебей калсачы депчи, мендей болсочу деп. Себеби мен жана айтып материалдарымды коротуп коюп, же акча жок, ушундай ойлойт болчумун да баардыгынчы. Анан бирок мындай күйөөсү колдогондор, ата-энеси колдогондор да бар экен. Ал эже ошентип 2-3 айдан кийин эле өзү салон ачты. Өзү салон ачып, жакшы иштеди ал эже. Мен ошол нерседе мындай өзүмдү алаксытты да. Анан ошол убакта мындай менде жоопкерчилик өтө күчтүү болгон үчүн аракет кылат болчумун баарымды бергенде. Анан ошентип кыздарды окутуп жүрдүм. Анан бир убакта эле мындай групповой сурап башташты да. Мен өзү бирден гана алып окутуп жүрдүм, себеби эми энергиям деле, билимим деле, өзүмө болгон ишеничимди ошо бир кызга гана жетет болчу ошол убакта. Анан кийин аябай көп сурап башташты. Анан бирден мен группа менен алып алдым кыздарды, окутуп көрөйүн деп алып, анан 3 кызды алганымда мен ал төлөгөн акчасынан дагы аябай кыйын болгон мен үчүн. Өтө кыйын болгон. Аларга үйрөтүшүм, биринчиден мага сол кол менен жасаган кыз келип калган. Анан экинчи кызым аябай эрке кыз келип калган. Мындай айтсаң деле мындай мен азыр башында эле айтам да кыздаргачы, ушундай болот деп психологически даярдайм кыздарды. Анан анын эркелигин көтөрө албайм. Анан бир кыз жакшы жасайт, ал болсо башка жумушу болгончунда бир күн келип калат, бир күн келбей калат. Ошентип аябай кыйналып, анан апама барып алып ыйлагам. Мен окута албай атам кыздарды. Мындай өзүм купулума толбойт болчу да. Бул жактан аябай күнөөлүү сезим болот болчу. Себеби менде апам педагог, көп тажрыйбалуу. Анан ал мугалим кандай болуш керек мен апамдан көргөм да. Мугалим дегендичи апамдан өтө документацияга дагы күчтүү аял. Анан багы окуучуларга да ошончолук деңгээлде жетишпей калган окуучуларды үйгө алып келип алып окутат болчу да. Анан мен ошондойду көрүп алып, анан мен өзүмдү күнөөлүү сезе берет элем да. Мен ушуларга жакшы билим бере албайт элем. Анан апама барып алгам. Апам эми педагог болгон үчүн мен мына тренерскийге окушум керек деген деле ой болбоптур да менде. Анан апама барып алып, мага план түзүп бериң дегем. Мындай мугалим катары мага план түзүп бериң, мен неден кийин эмнени окутам депчи. Менин сферам такыр башка, апамдын сферасы такыр башка да. Апам мектепте иштейт. Мага план түзүп бериң, мен неден кийин эмнени окутам, неден кийин эмнени айтышым керек, мен ушундай кыйналып атам десем, анан ошондогу апамдын сөзү менде тренерскийге окуума себепчи болгон да. Апам айткан, мен мугалим болушум үчүн мен 5 жыл окудум, практикага чыктым. Мен мектепти бүттүм, бул университетти бүткөндөн кийин эле мектепке жумушка кирдим. Ошодон бери мен бул жактан мен директорго жардам берип жүрүп, ошол убакта директор болчу апам. Мен ушул директорлукка чейин жеттим деген да. Сен болсом мындай 1 жыл иштеп туруп эле сен окутуп атасың кыздарды, кыйналасың анан депчи. Сен изде оку, мындай тренерский ушундай мындай сен сабак бере турган, ушундай окута турган курстар барбы, сен эми кирпи койгонду деле үйрөнү, анан кийин кадрларга коюп баштадың го деген. Анан ошондо мага түшүнүп келген да. Мындай ушинтип окуп туруп, андан кийин гана мен кыздарды окутушум керек экен деген. Анан ошентип келип издеп баштадым. Биринчи эле мен Россиядан издедим. Россиядан карасам 3 күнгө 90 000 рубль деп айтты. Ошол убакта эле. Кайсы жылдар болду? Бул 2018 жылдары.
жылдар 90 миң рубль болчу. Эми азыр деле мына мисалы азыр көрүп жаткан кээ бир мастерлер үчүн деле азыркы учурда деле чоң акча болушу мүмкүн да. Анан 90 миң деген, анан Казакстандан издеп баштадым, Ташкенттен издедим, Өзбекстандан издедим, аябай көп издедим. Көп издеп, анан акыры ошол убакта мен Өзбекстандан тандап алып, ошол жака окууга барууну чечтим. Бирок ал жакта барайын десем, менде акча жагынан бир аз жетишсиз болду. Ошентип жүрүп мен күндө клиенттерди алып, күнү түнү клиенттерди алып, ошентип жана акчаны чыгардым, окуй турган акчаны чыгарып, бирок мен жаныма алып кеткени акча чыгара албай калдым. Ошо дагы деле келип акчага такалып, ооба мен акчаны чыгара албай калдым. Анан мен чындыгында клиент менен иштегенимде бир жагынан мен өзүмө минус кылганым, мен баягы клиент келгенде эч качан отказ кылбай, каршылык көрсөтпөй, эрте менен десе эрте менен келип, кечке чейин болсо деле түндө деле алып жүрүп, мындай убагында тамак жебей жүрүп, мындай ден соолугума бир аз зыянын тийгизип алгам. Ошондо дагы баягы иштейм деп жүрүп, баягы тамак убагында жебей жүрүп, менин давлениям түшүп кетет. Анан мен ошол кетерге бир-эки күн калганда өзүм аябай жаман сезип баштадым да. Ал жака мен акчаны жөнөтүп койгом банктан. Анан барып, мен бир күн калганда барып капельница алдым. Кечинде саат 12-де барып капельница алдым дагы. Анан эртеси болсом, эми жашын ниет кылып эле, менде негизи мындай кыйынчылык болгондо мындай күрөшкүм келе берет да ошол нерсе менен. Анан жашын ниет кылып эле чемодандарым болсо, акчам жок. Ошол күнү кечинде мен жолго чыгып кетишим керек. Чемодандарымды жыйнап, жашын ниет кылып эле келгем, себеби запистерим бар болчу. Анан ошол күнү чындыгында мындай Кудай колдоп эле, эми негизи айтат го, аракет кылганга жол ачыла берет деп. Анан дагы жазылып калышканда такыр отказ кылбай алып, кечинде дагы ошол бүтүрүп эле тамак жеп, кайра бир капельницаны алып, анан жолго чыгып кеткем. Жолго чыгып кетип, түндө мен башка шаарына барганмын. Мен ал жакта таанышым бар болчу, досум бар болчу. Анан ал жактан барып, биз ал жака мен аябай кеч жеткем да, анан түнү менен жол жүрүп Ташкентке барып, анан мен азыр деле көз алдымда да ошол курска барганымда, таксиден түшүп эле курска кирип баргам да. Таксиден түшүп кирип баргам. Мен ошол убакта мындай сүйүнгөнүм эч качан көз алдыман кетпейт да. Ал убакта мен өзүм үчүн сүйүнгөн эмесмин, окуучуларым үчүн. Что мен мындан кийин жакшы билим бере алам. Мага мындай мен ошол жактан алган билимим менен бул жака келип жакшы билим бере алам, кыздарга кыйналбай билим беремин деп. Чындыгында эле мен жаңылган эмескемин. Азыркы учурда мен апама аябай ыраазы болом. Ал жака короткон акчамды мен кийин келип бир группадан эле чыгаргам да. Бир группадан эле ал акчаны чыгарып алгам. Ал акчасынан деле эми билим, тажрыйба бул өтө чоң нерсе да. Мындай тажрыйбаны акчага деле сатып ала албайсың. Ошондой кыйынчылык менен барып, анан барганымда менден экзамен алган. Экзамен алганда мен ошол убакта 2018-жылы Элизгип менен, Элизгип бизге жаңы келип аткан убак эле. Элизгипти мындай жалдырайт болчумун да кыздаргачы. Мен жасап берейин, силерге бекер жасап берем, практика кылайынчы депчи. Анан бирок кыздар жасаткысы келбейт эле Элизгип мененчи. Анан барып ошол трейнер болгондо бул жоопкерчилиги өтө чоң болот экен да. Мен ал жака барганда түшүнүп атпайм, аны дагычы. Жана экзамен тапшырсам 3кө тапшырдым. Анан мен жана бешке окуп жүрүп, андай чыып давай, ооба мен сразу бардым көрсөтөм, мен ооба. Анан мен ушул жерде да бир нерсени айта кетейин. Мастерлерге бул балким түшүнүк болоттур. Мен деле мисалы билбей кылып атпайм ушул нерселерчи, ушул нерселерден өтүп атпайм. Мен жана кыздарды окутуп жүргөндө дагы мен өзү салнуктан алганмын биринчи билимди, Москвадан. Анан ошонун жанагы теорияларын көчүрүп өзүмчө китепче кылып алгам. Анан мен барып ушул менин ушул китепчем, ушунун негизинде бары мен окутамын деген да. Анан мындай барактап көрүп туруп, анан мындай алдыма таштап койгон да. Бул салнуктун теориясы депчи. Ошондо мен мындай ушунчалык намыздангам, аябай намыздангам. Мен мындай өзүмдүн
курсумду өзүм мындай автордук курсумду негиздеп чыгамын депчи. Ошон үчүн мен аябай катуу аракет кылгам. Анан экзамен тапшырганда ошо 3кө тапшырганмын. Теориялык жактан дагы, андан кийин практикага келгенде мындай СИЗГИП, ДИЗГИП менен мен жакшы иштеген үчүн ал жактан жакшы тапшырып, бирок ЭЛИЗГИП менен жакшы иштей албай калгам. Анан бул дагы мага мындай намысыма тиген нерсе болгон. Анан айткан негизи мындай деңгээлиң туура келсе окусаң кыйналбайсың деген да. Мен ошол нерсени азыр ар бир окуучуга айтам да, даже менден повышение сураган кыздарга дагы мен чалып өзүнө анын суроо берип эле билесиң да мастердин деңгээлин. Ал ошондой эле билген да менчи. Мен бул жакта бантип кымбат прайс менен жасап, анан бул жактан суроо талап көп мастер болгон үчүн өзүмдү ойлогом да, ал жака барып мындай башкача элестетип баргам, анан бирок менин ал жерде деңгээлим өтө төмөн болуп калган. Демек сиз жанагы сөзгө кошулат экенсиз да, билим алуу бул ийне менен кудук каскандай депчи. Мына айткан сөзүм сизди азыр окуучуларыңыз көп жаткан болсо, аны же оңой эле бизден окутуп аткан деген болсо айта кетчү нерсе бул мунун аркасында өтө кандай деген бир эмгектер жатат. Ошол эле риск да коет муну. Сиз рискот эттиңиз, убактыңыз менен, акчаңыз менен. Аябай мындай сиздин айтканыңызды угуп отуруп, мындай бир чети толкунданып, бир чети сыймыктанып атам. Себептени биз Арнела менен туура 6 ай мурун мен бизди отметке алганда эле сторисиңиз необычный болсо да, мен сразу эме кылгам да, көңүл бургам да, бул кандай видео, башкача бир видео чыгаргансыз да. Андан кийин мен таң калгам, кандай бул ким болду экен депчи. Анан кийин кирип контентиңизди карасам, аябай мындай мааниси менен, качествого иштегениңиз көрүнүп турат. Анан өзү негизи мен стористерди карап турабыз, бирок баягы биздин филиалдарыбыз көп болгон үчүн көп убактымда болбой экен. Анан кийин сизге ошо көңүл буруп калгам да. Анан мен өзүм сиз менен байланышкам. Эсиңизде болсо, ошо биз сиз менен бир минутта сүйлөшкөндө эле мен түшүнгөм сиздин пландарыңыз аябай чоң экенин, алдыга койгон максаттарыңыз чоң экенин. Себеп дегенде бир канчалаган биз кадрлар менен иштешебиз баардыгын, бирок чындыгында материалды тандап, качествого иштеген кадрлардын бири деп сизди мен тааныйм. Өткөндө мына Кытайда жүргөндө дагы ушу суроомо жооп алып бериңизчи, чындап эле ушундай экенби депчи. Анан кийин мунуңузга бир тайзим десек болот. Себептен сиз дагы ошол жолду басып өткөнсүз. Азыркы сиздин окуучуларыңыз ушул жолду басып өтпөсө экен, кандайдыр бир жеңил болсо экен жашоосунда, тез ушундай кыйналбай тез көтөрүлсө экен деп ишти алып баратыпсыз. Бул аябай мындай кубанычта. Буга аябай өзүнчө бир рахмат айтса болот деп коет. Анан кийин ушунча жолду басып өттүңүз. Азыр өзүңүздүн окуучуларыңызга кандай бир же болочокто сизди көрүп аткан окуучуларыңызга кандай бир советти берет элеңиз? Мен туура эмес, мен окуучуларыма айта турган болсом, окуучуларымды мен башынан даярдаймын. Окуучуларымда Кудайга шүгүр жыйынтыктар аябай жакшы. Чындыгында эле окуучуларымда мен окуучуларым менен мындай сыймыктанып айта аламын. Азыркы учурда Кыргызстандын бүт областтарында, Кыргызстанда, анан Россия жергесинде, Араб Эмираттарында, Европада иштеген кыздарым бар, дагы Америкага дагы аракет кылып аткан кыздарым бар. Мен биринчи негизи окуучуларыма фокусту келгенде кирпикке коёмун. Биринчи кирпиктүү жакшылап окуп үйрөнсүн деп. Анан экинчи ошол менен тең эле психологиялык жактан аларды даярдаганга аракет кылам. Психологиянын эмне кереги бар бул сиздин ишиңизде? Бул башка тармак го негизи. Психология аябай керек. Бул эмне үчүн керек? Себеби бизде Кыргызстанда жүрөк өйгөн нерсе бул бизде тарбия окшош. Келген кыздардын болу дагы окшош, чектөөсү дагы окшош да. Бул жерде эми психология дегенде мен өзүм деле ошол нерсени басып өткөм. Мындай кирпик сыяктуу эле ар бирин ошол этап менен окуп, анан бул жерде психологияны эмне үчүн мен кошконмун? Себеби бизде чектөө аябай көп. Кыргызстандачы чектөө бул болбойт, мен колумдан келбейт, ушул нерселер бар. Салыштыруу көп. Бизде багы
коңшунун бунун кызы жакшы, Кызы. сен мындайсың деген нерсе болуп калган. Анан отуруп алып эле бул кушеткада отурган окуучуга мындай аттан талашып берет, булнуку болуп атат, менде болбойт атат, чектөө болупчу. Анан ошон үчүн мен сөзсүз түрдө психологияны кошо алып кетем. Ал нерсе өтө керек. Анан үчүнчүдөн болсом, бул сатуу боюнча. Бул дагы мен өзүмдүн Сиз тажрыйбамдан келип баягындай чыккан. пакет кылып чыгарат экенсиз да. Сиз ошол эле кирпик өстүрүү тармагын үйрөтпөстөн, сиз психологияны үйрөтсөңүз, еще сатуу тармагын үйрөтсөңүз, сиз мындай бул биздин жашообузга готовый бир эмени, күчтүү бир эмени кадрларды чыгарып атабыз да. Нурсип байке, мен ушул жерде бир нерсени айта кетейин. Бул негизи билим алынбайт да. Чындыгында элечи мен бирөөгө барып окуй турган болсом, мен башка сферага окуйм десем, чындыгында билим алынбайт, тажрыйба алынат. Бул тажрыйба алынат да. Бул жерде мен азыр жана айтып өткөнүңүздөй эле туура эмес билим алган окуучуларга кеңешиңиз деп айтып кеттиңиз. Бул азыркы учурда өтө актуальная тема. Себеби азыр кыздар окушат, бирок жанагындай эле менин басып өткөн жолумда баягы өзүнө ишенбейт, башында коркот, же үйүнөн колдоо болбосо, андый үйүнө барып айтайын десе да корксо, мен бул нерсени аябай жакшы түшүнөм да. Анан ал жерде кыздар мынтип өзүнүн баягы коркуп турса, жумушту алып кете албайт. Мен бул нерселердин баардыгын пакет кылганымдын себеби бул өзүмдүн эле тажрыйбамдын негизинде келип чыгып ошол нерселерди чыгарганмын. Анан мен азыр ушул жерде айта кетейин, мен негизи мындай бир сүйлөм менен эле разбор кылып бергенди жакшы көрөм. Ошон үчүн да көп изилденем, көп билим алам, анан көп практика кылам. Жакшы, туура эмес билим алган мастерлерге сиздер ушул боюнча токтоп калбаңыздар. Сизди ушул Кудай ушул жолго салдыбы, демек сиз бул жерден чыга аласыз демекчимин да. Бул жерде эми чыгыш үчүн аракет гана кылыш керек. Эми аракеттин башында сиз мындай тажрыйбалуу тренерге барып сабак алыш керек. Анан бизде азыр тажрыйбаң канча деп сурайт да, эми опытың канча десе, баары эле мындай 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, мисалы мага деле өзүмө 8 жыл болду. Ушинтип сурашат да. Анан бул 8 жылда эми ал жерде ар бир нерсе өзүнүн этап менен кеткенде, анан тажрыйба эмнеден болот? Бул көп практика кылганда болот. Клиент менен көп иштегенде жана окуучу менен, бул клиент менен иштөө такыр башка, окуучу менен иштеген такыр башка. Анан барып ал жерде тажрыйбаң канча эмес, категорияң кандай деп суроо бериш керек. Ошону көрүп аткандар болсо жазып алыңыздар, кандай туура суроо беришти. Арнеланын дагы бир уникалдуу экенин ишенсек болот. Себеп дегенде пакет кылып окутуп, ошо психологияны да изилдеп, анан дагы кантип сатуу тармагын үйрөтүп, бул өтө мындай уникалдуу экениңизди дагы бир жолу сиз мындай көрсөтүп жатасыз. Мунуңузга дагы аябай чоң рахмат. Анан ушул эми боюнча сүйлөшүп калдык, окуу боюнча. Алдыга койгон максаттарыңыз, сиздин азыр школаңыз боюнча кандай пландарыңыз бар? Сыр болбосо бир пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Пландарымды сизге айтканмын. Негизи мен пландарым жөнүндө башкаларга айта бербеймин. Мен сиздин сөзүңүздү буруп койдум. Арнела экөөбүз мындай ошол бизнес жаатында кандай пландар бар экенин мындай биз бири-бирибиз менен аябай бөлүшүп турабыз да. Аныңызга да ишенгениңизге чоң рахмат. Эми бирок элдерге айтып коелу. Элдер билсин. Негизи мен дайыма сизден кеңеш сурап турам го. Себеби бул сферабыз бир болгон үчүн. Анан алдыга эми менде пландарым эң биринчи, мен азыр ден соолугума байланыштуу 4-5 айдан бери негизи курска да набор кылбай жатканмын. Азыр эми жакында курстарымды баштадым. Негизи алдыда айтып өткөндөй эле менин 3 курсум бар. Ушул жерде айта кетейин. Биринчиси 0дон баштаган кыздар үчүн бул базовый курс. Экинчиси болсом бул жана туура эмес билим алган мастерлер үчүн бул базовый курстагы катачылыктар курсум. Ал эми үчүнчүсү болсом өнүгүүнү каалаган мындай тренд эффекттер боюнча, бул fashion эффекти деп аталган
курсум. Анан жакында дагы ошол мага алыстан келе албаган кыздар үчүн бул моделирование жана техника боюнча дагы телеграм канал ачып атам. Буну да азыр биринчи жолу айтып атам бул жерде. Пока бул жөнүндө баракчамда дагы айта элек болчумун. Буну дагы Эксклюзив. ооба, буну дагы мастерлерди колдоо иретинде чыгарып жатам.